Улуттук каналдын эфиринде аймактар берүүсү Сары Өзөн чүй жергесинен алынган кабарлар топтому менен мен Данияр Исанов тааныштырам. Саламатсыздарбы? Аймактар көрсөтүүсүн бул ирет Сары Өзөн чүй жергесинде жайгашкан Кайыңды кант заводунун кайнаган иши менен баштайбыз. Себеби Дубандагы дыйкандар өстүрүп өндүргөн кант кызылчаларындагы деле калтырбай сатып калуунун камында. Айтмакчы, быйыл өлкө боюнча 15 000 гектарга кант кызылчасы эгилсе, анын дээрлик 90% чүй облусунда. Быйыл түшүм жылдагыдан жогору болуп, дыйкандар гектарына 600 центнерге чейин түшүм алды. Аталган заводда жер иштеткендердин акыбетін кайтаруу үчүн 24 сааттык иштөө режимине өттү. Мындан улам кабарчыбыз кабыл алуу пунктунда болуп, ишкананын иштөө тартиби менен таанышып келди. Кайынды кант заводу Чүй облусунун Панфилов районуна караштуу Кайынды айылында жайгашкан. Ал 1963 жылы ишке киргизилип, айыл чарба тармагында маанилүү орунду ээлеп, негизинен кант кызылчасын кайра иштетүүгө багытталган. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз учурда Кыргызстандагы эң ири ишканалардын бири болгон Кайындыдагы кант заводунда турабыз. Бул жерде азыр иш өтө кызуу жүрүп жаткан учуру, себеби Сары Өзөн чүйдө кант кызылчасынын түшүмү быйыл башка жылдарга салыштырмалуу өтө жогору болду. Быйылкы жылы Кыргызстан боюнча 14 500 гектарга жакын жерге кант кызылчасы айдалып себилген. Өткөн жылдарга салыштырмалуу 2024 жылдагы көрсөткүчтөр жогору болуп, дыйкандар гектарына 600 центнерге чейин түшүм алууга жетишишкен. Учурда аталган ишканада 567 000 тоннадан ашык кант кызылчасы кабыл алынган. Ошо жалпы 567 000 кабыл алган кант кызылчанын 50% бүгүнкү күндө кайра иштетилип, 34 000 тоннанын тегерегинде ушул кант кумшекери ушул өндүрүлүп бүттү да, бүгүнкү күндө өндүрүлүп атат. Ал кайра иштетүү иш-чаралары улантылууда бүгүнкү күндө. Эми былтыркы салыштырмалуу айтсак, түшүмдүүлүгү боюнча былтыр ошол эле аянттын тегерегинде себилген болчу, 14,5 000 гектардын тегерегинде кант кызылчасы. Ал эми баягы жылдын аягында ишти аяктаган убакта ошол түшүмдүүлүк где-то 33-37 тегерегинде, то есть мындайча айтканда 350-370 центнерден болуп чыккан да. Ал эми бүгүнкү күндө тапшырып аткан убакта ушул 50-500 центнердин тегерегинде болуп турат. Эми биз ойлойбуз, бул иш-чаралар бүткөндө дагы көтөрүлөт болуш керек да. Эми түшүмдүүлүк. Бул ишкана Совет заманынан, тактап айтканда 51 жыл мурун курулганына карабастан, ал убактан бери тынымсыз ишин жүргүзүп, аймактык экономиканын өсүш үчүн маанилүү болуп калууда. Ал жергиликтүү калкты жумуш менен камсыздап, айыл чарбасын өнүктүрүүдө өзгөчө орду бар ишкана. Кайынды кант заводу республиканын дыйкандары менен көптөгөн жылдардан бери келишимдерди түзүп, анда баардык тийиштүү шарттар каралган. Өндүрүш жалпысынан күз мезгилине ылайыкталып, өз ишмердүүлүгүн аткарат. Тыктай кетсек, кант кызылчасын терип, аны кайра кумшекерге айландыруу процессин жүргүзөт. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей өзүңүздөр көрүп аткандай эле ушул чоң, бийик кенен мештерде баарыбыз жакшы көрүп жеген таттуу кум шекерлердин акыркы процедуралары башталат экен. Тактап айтканда, мынакей момундай мештердин ичинде кант кызылчалары кайнатылып, андан баарыбыз көрүп байкаган ушундай кум шекерлер пайда болуп баштайт экен. Биздин кум шекерибиз даамдуу, таттуу, гос стандарттын баардык талаптарына жооп берет. Ишкана замандын талабына ылайык техникалык жабдуулар менен камтылып, азыр бул жакта иш кызуу жүрүп турган учур. Аталган завод жер иштеткендердин акыбетін кайтаруу үчүн 24 саат тынымсыз иштөөдө. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кум шекердин биз сатып алуучу акыркы даярдалып жаткан жерине келип жеттик. Заводдо ушундай мүшөктөргө, барыңыздар эле жакшы билсеңиздер керек, себеби 50 килограммдык мүшөктөргө ушул каптарга биз кум шекерди алып жүрөбүз. Атайын автоматташтырылган система турат экен. 50 килограммга туура так жеткенден кийин мүшөк өзү жабылат экен, андан кийин тигүүчү аппарат мүшөктүн башын тигет дагы, андан ары сатып түгөстөй жөнөйт. Заводко кант кызылчаларын тапшыргандардын катарында Панфилов районунун тургундары да бар.
Аталган райондо быйыл 977 гектарга кант кызылча сайдалып, түшүм гектарына 550-600 центнерге жетип, айылдыктар кубанып турган учур. Кайыңды кант заводуна тапшырганда дагы 30%-ны акча турулай түрүндө, 70%-ны акча түрүндө алып, аягындай жакшы кетирилген чыгымдарын актап, жакшы кирешелерге келип дыйкандарды сүйүнүп турган убагы азыркы мезгилде. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн айтымында быйылкы жылдагы кант кызылчасынын түшүмүнүн жогору болушуна көптөгөн себептер таасир эте алды. Ага акыркы мезгилдеги айылдык фермерлер жана тийиштүү ишканалардын, адистердин ортосундагы байланыштардын, тажрыйба алмашууларынын көбөйүшү да көмөк берген. Заводдун өкүлдөрүнүн айтымында учурда кант кызылчасын кабыл алуу акырындап жыйынтыкталууда. Дыйкандар менен түзүлгөн келишимдер боюнча иш ноябрь айынын 20-сынан кийин аякташ керек болсо, бирок ага карабастан айылдыктардын мээнети текке кетпес үчүн жыйын-терин аяктамайын өндүрүш эч тынбастан 24 саат өз ишин уланта бермекчи. Мурат Жолукеев, Жумабай Исманалиев, УТРК, Чүй. Башка райондордогудай эле Аламүдүн аймагында да быйыл айыл чарба иштери алгылыктуу экени байкалды. Мындан сырткары аталган район быйыл жолдорду оңдоодо да жолдуу болду. Алсак райондун Октябрь айылындагы 2 борбордук көчөсүнө асфальт төшөлүп, аягына чыкты. Муну жергиликтүүлөр ондогон жылдар бою күткөндүктөрүн айтышууда. Долбоорду ишке ашырууга жергиликтүү бюджеттен жана өнүктүрүү фондунан 13 миллион сомдон ашык каражат бөлүнүптүр. Бул өрөөндөгү аткарылып жаткан жумуштардын бир үзүмү. Инфраструктураны жакшыртуу боюнча иштердин учугу уланууда дейт кабарчыбыз Клара Кудайбергенова. Аламүдүн районундагы Октябрь айылында 2 борбордук көчөгө асфальт төшөө иштери бүтүп, инфратүзүм жакшыртылды. Бул көп жылдык көйгөйлөрдү чечүүдө маанилүү кадам болду. Жолдун узундугу 1 чакырым 700 метрди түзгөн. Долбоорду ишке ашырууга Аламүдүн өнүктүрүү фондунан 8 миллион сомдон ашык акча каражаты жана жергиликтүү бюджеттен 5 миллион сом бөлүнгөн. Жетекчилердин айтымында жакынкы планда тротуарларды куруу да бар. Бул жөө жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун жакшыртат. Ошо 2 көчө асфальттап, мындай аябай көйгөй маселе чечилген да. Азыркы учурда ошо 100% ошо долбоор ишке ашкан. Октябрь айылы облустагы эң алыскы айылдардын бири. Анда 10 миңге жакын адам жашайт. Жергиликтүү тургундар үчүн жаңы асфальттын салынышы чыныгы майрамга айланды. Эл азыр мектептин жанындагы жол коопсуз жана ыңгайлуу болуп калганына өзгөчө кубанычта. Канча жылдан бери жолдорубуз аябай начар, баткакка батып, элдердин басканга ыңгайсыз болуп, анан жаш балдардын мектепке барып келүүлөрү аябай кыйынчылык болуп, машиналардын дөңгөлөктөрү, машиналардын унаалары жаңы запчастар талканат, элдер аябай кыйналуу ушундай жүрөтүлдү. Мына азыркы убакта уже элдерде мындай үмүт, элдерде мындай эртеңки күнгө бир өзгөрүш бар деген үмүттөр пайда болуп калды да ушунда. Буга чейин жолдордун начардыгы көптөгөн көйгөйлөрдү жаратчу. Анын ичинде унаалар бузулуп калчу. Эми айыл тургундары коопсуздукту жакшыртуу үчүн зарыл деп эсептеген тротуарлардын орнотулушун күтүп жатышат. Мына акыркы жылдары жакшылык иштер башталып, жалпы эле мамлекетибизде өнүгүү, өрчүү, жер-жерлерде болгон элге камкордук сезилип атат. Мына ошол камкордуктардын бири болуп, мына биздин айылыбыздын кичине көркүнө келип, жолдор салынып, башка бир объекттерди курууга пландаштырылып, иштер болуп жатат. Аламүдүн районунда Октябрь айылынан башка дагы инфратүзүмдүк иштер кызуу жүрүп жатат. Байтик айылында узундугу 3 чакырым болгон заманбап вело жолдун, ошондой эле 2,5 миң чарчы метр аянтты элеген унаа токтотуучу жайдын курулушу аяктап калды. Жалпысынан облуста жолдорго бюджеттен 132 миллион сом бөлүнгөн. Бул каражаттар жергиликтүү тургундардын ыңгайлуулугун жакшыртууга багытталган. Район боюнча 2024 жылдын 10 айдын жыйынтыгы менен 15 километр жолго асфальт төшөлдү. 2000 метр тротуар жана 3 километр велосипед жолун, мындайча айтканда, велодорожка салуу иштери жүргүзүлдү.
25 километр жолго чоңкурларды жамоо, оңдоп түздөө иштери аткарылды. Кийинки жылы район бийлиги инфратүзүмдү модернизациялоону улантууну пландап жатат. Бул долбоорлор айыл жеринде жашоонун сапатын жакшыртуу боюнча жалпы стратегиянын бир бөлүгү болуп калат. Клара Кудайбергенова, Сымбат Алмазова, Данияр Тилебалдиев, УТРК Чүй. Ошентип жолдор оңдолуп, элдин эки тараптуу каттамдары жакшырып жаткан чакта унаасын урду берди токтотуп, жашоочуларга жагымсыз жагдай жаратып жаткандар да четтен чыгат. Мындай аракеттерге бөгөт коюу максатында Чүй облусунун жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы тарабынан рейд уюштурулду. Натыйжада ондогон машиналар айып короолорго киргизилип, унаа токтотуучу жайларда мыйзамсыз акча чогултуу фактыларына бөгөт коюлду. Кененирээк кабарчыбыздын материалында. Күн мурун Бишкек-Ош автожолунун аймагында жайгашкан унаа базарында унаа токтотуучу жайларга байланыштуу мыйзамсыз аракеттерди аныктоо боюнча текшерүү өткөрүлдү. Бул иш-чара Чүй облусунун жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы тарабынан уюштурулуп, анын алкагында бир нече жол эрежелерин бузуу фактылары аныкталды. Жок, бул жактык эмес. Документиңиз менен кайрылып коңуз, сизден сурап атпайм. Машина бул жактык эле дейм азыр. Жок, сиз айтап чыкпадыңызбы? Ошону айтып атам. Документиңиз менен кайрылып коңуз. Кат. Байке, не том что? Немеден чыгарып коңуз? Скоростон. Токтоткондо өзү көргөн да, знак турбайт, жактачы. Өзү көргөн да. Бияка токтогон болбойт экенин, ошону билип туруп токтогон да бул өзүчө. Анан билген да. Знакты билбейби. Анда кантип айтып машина айдап жүрөт ал. Машина коюп жүрүшкөн да өзү. Негизи адамдар баардыгы. Жок. Той листон берип койгула. Жок, пешоходко эмес, пешоход. Берип койгула, жаздыргандан бериле. Алып листонго. Документтери бар бекен? Бериңиз. Документ жок, бул кантип айтыңыз? Праваңыз барбы хотя бы? Праваңыз барбы хотя бы? Көрсөтпөйсүзбү? Эмне болгон шторка? Жок, тийбеңиз. Мына шторкасы турабы? Мына. Мына шторка. Уруксаты барбы? Уруксаты жок. Ар жак бетинде да шторка. Ашийге бир звонок кылып койсоң, отурасың. Текшерүүнүн жыйынтыгында 30 административдик протокол түзүлүп, жол эрежелерин бузуп токтотулган 10 автоунаа айып токтотмо жайга эвакуацияланды. Бул аймакта унааны туура эмес жайга токтотуу көйгөйү өзгөчө курч. Анткени бул жер өтө жыш кыймылдуу болуп, тартипсиз токтотулган унаалар жол кыймылына олуттуу тоскоолдук жаратууда. Иштеп аткан нерсеңер баары туп-туура, бул закон боюнча чындап келгенде карасаң бардак болуп кетти да. Болбосо мынакей жолдун жээгинен баарына тең машинанын баарын коюп алышты. Бул болсо элдин коопсуздугу биринчиден. Андан кийин элдин баары мындайча айтканда өз билемдик кылып калды, чын эле айтыш керек. Рейд учурунда базардын жанында белгисиз адамдар мыйзамсыз түрдө унаа токтотуучу жайлар үчүн акча чогултуп жаткандыгы тууралуу маалымат түштү. Бирок мындай аракетке тиешеси бар унаа ээлерин же жооптуу адамдарды тактоо мүмкүн болгон жок. Анын хозяйны менен сүйлөшөсүңөр, аны мен чечпейм, анын хозяйны бар. Уруксат берилген үчүн. Хозяйны ким? Хозяйны аны бул частный территорияда кызыл китеби бар. Муну специально жерим. Чек бересиңер? Жок. Комментарий жок. Автобазардын өкүлдөрү өз кезегинде унааларды токтотууга шарттар түзүлгөнүн билдиришти. Алсак 2000-жылга чейинки чыгарылган унаалар үчүн атайын аянтча бөлүнүп, токтотуу акысы 100 сом деп белгиленген. Бирок көпчүлүк айдоочулар сунушталган шарттарды этибарга албай, өз унааларын жолдун жээгине калтырууну улантууда. Базар ичинде эртеме места жок экен. Базар ичинде места башым кымбат. Базар ичинде места кымбат деген башым. Биз атайын авторунун ичинде территориялар бош. Бизде бул жерде рыноктун бул бетки биринчи катарында болсо анан кеч келгендер наркы катарына кире берет да. Анарда катарлар бар. Аякта бош месталар бар. Бүт баарын деген эме кылганбыз.
щебенка төгүп, оптималка төгүп, баарын даярдаган баары. Чүй облусунун жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгы айдоочуларга эскертет. Уруксат берилбеген жерге унаа токтотуу айыпка гана эмес, автоунаанын эвакуацияланышына алып келет. Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодекстин 188-беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык мындай аракеттер административдик жазага тартылат. Мындан тышкары, эвакуацияланган унаалар үчүн атайын техниканын кызмат акысы жана унааны айып токтотмо жайда сактоо чыгымдары кошумча төлөмдү талап кылат. Бул 188-1 берене менен 35 протокол түзүлдү. Жолдордогу мыйзамсыз бузууларды алдын алуу, айдоочулардын жоопкерчилигин жогорулатуу жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо үчүн мындай текшерүүлөр үзгүлтүксүз өткөрүлүп турат. Бул чаралар жолдордо тартипти бекемдеп, жарандардын коопсуздугун камсыздоого багытталган. Жок, азыр айдаганга айдайын деп атпайсызбы? Айдоочулук көлүңүз барбы сиздин? Айдай аласызбы ушул машинаны? Үйдө? Азыр кантип айдайсыз? Жанара Эсенова, Айслоо Мурзакова, Жумабай Исманалиев, УТРК Чүй. Ал арада Жайыл районунун ички иштер бөлүмүндө жарандарга заманбап шарттарга кызмат көрсөтүүнү көксөгөн бирдиктүү терезе борбору ишке кирди. Анын курулушуна Карабалта шаарынын бюджетинен 4 миллион сом каражат бөлүнгөн. Мында жарандар соттолбогондугу тууралуу маалыматты ыкчам ала алышат. Бирдиктүү терезенин максаты элдерге ыңгайлуу шарт түзүлүп атат. Бул бирдиктүү терезеден адамдын соттолгону боюнча маалымат алып турган справка жарандарга. Жайыл району жана Карабалта шаары жакын жайгашкан Москва, Панфиловка жарандарын да кабыл алат. Өткөн аптада президент Садыр Жапаров ынтымак ордо президенттик администрациясында жылдын мыкты мугалими жана жылдын мыкты тарбиячысы сынактарынын жеңүүчүлөрүнө сыйлыктарды тапшырды. Алардын катарында Чүй облусунун Аламдүн районундагы мектептердин биринде эмгектенген жаш мугалим Азирет Асылбеков да бар. Ал тарых сабагынын мугалими жана 5 жылдык эмгек стажы менен жылдын мыкты мугалими конкурсунда жеңүүчү аталып, ага Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн отличниги наамы ыйгарылды. Жаш мугалим бул ийгиликке кантип жетти? Эл агартуучулуктун эртең менен келечегине кабарчыбыз Айгерим Дүйшөбаева кызыгып көрдү. Знаете, что такие фразологизмы, правильно? Да. Азирет Асылбеков Аламүдүн районундагы сырттан жана кечки окуу жалпы билим берүү орто мектебинин тарых сабагынын мугалими. Анын агартуу тармагында 5 жылдык стажы бар. Буга чейин жарыяланган жылдын мыкты мугалими жана жылдын мыкты тарбиячысы сынагына катышып, республика боюнча 2-чи орунду камсыздады. Анын алкагында Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн отличниги наамы ыйгарылып, ардак грамота жана башка баалуу белектер менен сыйланды. Негизи бул жылдын мыкты мугалим сынагына биз катышып калышыбыздын себеби өзүбүздүн күчүбүздү көрөлү, тажрыйба алалы, тажрыйба топтоп, өзүбүздүн сүйүктүү кесибибизди балдарга үйрөн катары себели деген ниетте катышканбыз. Негизи 3 турдан турду. Райондук, областтык, анан республикалык. Негизи оңой болгон жок. Абдан кыйынчылыктар менен тесттерден өтүү керек болду, бирок мен өзүмө көп тажрыйба топтоп алдым. Жана ошондой эле бул менин ийгиликтерим артында жалгыз мен турбайм. Биздин администрация турат, биздин артыбызда эң ынтымактуу чоң биздин коллективибиз турат. Ошолордун жардамы менен ушул конкурстан 2-чи орун алганга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Өлкөнүн эртеңки келечегине кам көрүү, өлкө жетекчилигинен тарта ар бир ата-энеге чейин жүктөлгөн ыйык милдет. Ошентсе да эртеңки келечегибиз болгон балдарыбызга кам көрүүдө мектеп мугалимдери менен бала бакча тарбиячыларынын орду өзгөчө экени талашсыз. Андыктан окуучулар менен иштөө мен үчүн жеңил, ошол эле учурда жоопкерчиликтүү дейт каарманыбыз. Мугалим деген бул жөн эле кесип эмес, бул келечектин куруучусу болуп эсептелинет да. Себеби мугалимдин колунан чыккан окуучулар, мугалимдин колунан чыккан балдар муун өткөн сайын 10 жыл, 30 жыл, 20 жыл өткөндөн кийин ошолор коомду өзгөртүшөт. Анан биздин ажообуз бизге көңүл бургандыгы, бул жалпы билимге көңүл бургандыгы деп эсептейм. Бардык мугалимдер менен тарбиячылардын баа жеткис эмгеги бүгүнкү сыйлыкка алып келген терең билим жана бай тажрыйба ушул мектептерде же бала бакчаларда гана калбашы керек. Башка мугалимдер жана тарбиячылар менен педагогикалык чеберчиликти бөлүшүү маанилүү. Айгерим Дүйшөбаева, Жумабай Исманалиев, УТРК Чүй.
Ушуну менен бүгүнкү программабыз соңуна чыкты. Жерибизде тынчтык, элибизде ынтымак болсун. Келерки аптада эфирден амандашканча саламатта болуңуздар.